Жогорку кеңеш 11 апрелде референдум өткөрүүгө макулдук берди. Жогорку кеңештин депутаттары жаңы конституциянын долбоору боюнча референдум өткөрүүгө макулдук берди. Аталган мыйзам долбооруна бүгүн 2 жана 3 окууда добушка коюлду. Жыйынтыгында 94 депутат макул, 6 каршы добуш берди. Белгилей кетсек, референдум дайындоо боюнча маселе кечээ 10 мартта 2 окууда каралган. 3 окууда кароо боюнча айтылган эмес. Ал эми бүгүн 3 окуудан дагы добуш берилди. Өткөн жумада парламент 1 окууда колдогон. Референдум дайындоого 87 эл өкүлү макул, 9 каршы добуш берген. Референдумду жергиликтүү кеңештердин шайлоосу менен кошо 11 апрелде өткөрүү сунушталган. Бул мыйзамга бүгүн кечке чейин президент кол коюшу керек. Булак Спутник KG. Эркектерди кийимсиз белек кылып жатышат. Жаңы депутат бейөкмөт уюмдарынын ишин текшерүүгө чакырды. Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдар өлкөнүн мамлекеттик идеологиясына каршы экстремисттик иш-аракеттерди жүргүзүшөт. Бул тууралуу депутат Шайлообек Атазов Жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Ал Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдардын жана бейөкмөт уюмдардын ишин текшерүүнү сунуштады. Мен мамлекеттик идеология жөнүндө айткым келди. Бизде идеология барбы? 8 мартка карата Бакай атабыздын атын жамынган Бакай банкы өздөрүнүн кыз келиндерине Европадан жалаңач эркекти белек кылып алып келип жатышат. Бейөкмөт уюмдар гейлердин парадын өткөрүп жатышат. Бизде ушунун бардыгын көзөмөлдөгөн орган барбы? Россияда алардын идеологиясына, улуттук баалуулуктарына жана каада салттарына каршы келген 500 уюм жабылды. Кечээ менин кесиптештерим бийликти узурпациялоо жөнүндө сүйлөшүштү. Бул коомдук уюмдар бардыгын узурпациялап, биздин идеологияга каршы экстремисттик иш-аракеттерди жүргүзүп жатышат, деди эл өкүлү. Булак Кыргыз кабар.